Биз азыр нулевой отчет тапшырышты көрөбүз подоход боюнча. Ал үчүн вход через логин, пароль, же вход через ЭП, же вход через ЕСИ аркылуу кирип алабыз. ЕСИ аркылуу кире турган болсок, мындай түндүк кежинин пароль логини менен терип, почтабызга келген пин код менен кирип кетебиз. Мынаны бассак, получить код через email деген келет. Ошондо бул жерге пин код жаңы келет. 319 046 войти басабыз. Так. Тур эмес. Жаңы келиптир. 726 078 726 028 078 экен. Так, вайтини бассак, анан кирип кеттик. Мындай кылып турупчу. Если эмес логин пароль менен да кирсек болот. Эгер налоговыйдан логин алган болсок, ал үчүн ИННбызга мындай кошумча 3 цифра берет, же 4 цифра. Илгери алгандар 4 цифра берчү, ушундай 1 цифра, анан 3 тамга болуп. Азыр болсо сразу ИННнын жанына 3 цифра эле берип коет. Ошол полностью логин дегенге ушуну кошуп жазабыз, парольду жазабыз. Яни робот дегенди басабыз, вайтини бассак, анан дагы кирип кетсек болот. И болбосо через рутокен эпни басабыз. Рутокен дегендерди тандайбыз ал жерде. Муну бассак өзү автоматически чыгат. Ал жерге ИННсин жазабыз, ишкананын и паролун жазабыз бул жерге. Войти кылабыз. Вы удачно авторизовались дейт. Окейди бассак киребиз. Ушинтип 3 жол менен кирип кетсек болот. Эң көп таркаган жолдору ушулар. Анан подача налоговой отчетностьга кирип, помощник по заполнению формуны басабыз. Бассак мындай жардамчы окошко ачылат. Бул жерге ушу ишкананын ИННсин киргизебиз. Дагы эле формировать басабыз. Ал жер байкасаңар, выгрузить 0, ал жерлер бүт пустой турат. Бул жердин полный толтуруп чыгыш керек. Ал жерлерди ОПФ деген жерге биздики мисалы крестьянское хозяйство болгон болсо, ошону тандайбыз. КВТ деген жерге мисалы бул кара сууга карайбы, кара суу деп жазып баштаганда эле уже даяры чыгат. Аны тандап коебуз. ГКЭТ выращивание культур, каких культур? Орехов дейт, прочих растений с парфюмерии дейт, парфюмерия эмес, сельскохозяйственный культур басабыз. Бул ишкана сельскохозяйственный көчөттөрдү өстүргөн үчүн ошону тандадык. Форма собственности частныйын тандайбыз. Ал жерге телефондору жазып коюш керек өзү в идеале. Жок болсо жок деп жазып койсоңуздар да болот. Главное бар болуш керек. Толтурулуш керек ушул жер. Кара суу, ал жери Нариман. Желательно бүт адрестерин баарын толук толтурган жакшы. Шилт ал жер пустой калбаш керек. Анан нулевой отчет тапшырып атканда мына жерибиз 00 деп эле көрсөтүп коебуз. И мынаны проверить басабыз. Басканда мына выгрузить для ГНС деген даяр болуп чыгып калды. Буну басканда мындай файл ачылат, бизге загрузка болуп калат. Биз буну кайра мына эски баягы кабинетибизге кайра кайтып келебиз. Бизге баа айттык го, мына жардамчы отдельный ачылып калды. Мынаны басканда, мисалы мынаны толтурабыз деп басканда, мына жака ушул ачылды да. Эми кайра эле ушул мурунку жерге келип, загрузка XML'ди басабыз. Буну басып, азыркы файлыбызды тандайбыз. Мынаны тандайбыз дагы, открытьти басып, отправитти бассак, анан кийин кетет. Азыр мен бассам кетпей калат, себеби мен буга чейин бул ишкананын атынан уже нулевой отчет тапшырып койгон үчүн азыр ката деп келет. Карап тургула. Невозможно повторно отправить отчет, так как вы уже отправили его налоговую дейт. Дождитесь изменения статуса дейт. То есть ушул жерде жакшы мындай нормальный кетиргенибизде мына жерде жашыл ваш файл отправлен деп чыгат эле. Анан биз ссылканы басып, журнал электронных отчетов өтүп кетет элек. И поискты басабыз. Поискты басып, мына жерге ошол отчетсуз түшүп калат эле.
Анан ал жерде статусу башкача болуп турат. Отправить в налоговую деген жер бар болот. Ошону бассак, анан кийин кетет дагы. Ал жерден дагы бир окошко чыгат да, окейди басып коебуз. Ошондой да анан статусу на стадии обработки болуп калат. Буну өттү өтпөдү текшерип туруш үчүн постоянно поисктти басып турушубуз керек. Ал үчүн датасында турулап, акыркы айдыкы болуп аткан үчүн акыркы айдын немеси сөзсүз ушунун ичинде бар болуш керек. Поисктти басып турсак, анан статусу принят болгон болсо, уже отчетубуз өткөн болот.